бир неофициально 2013-тен бери официально өстүрүп келатабыз. Ошол 2011 жылдан бери Кубан менен эң биринчи жылы келгенде биз ошо рассадасын алып келип Кубан өстүрүп баштаган. Ошондон ушул күнгө чейин Кубан өстүрүп келатат. Кубан мен сага суроом бар да. Ушул валериананы өстүргөндө кандайча өстүрүп калдың? Кандайча мен бул валерианга кызыкканмын, жумушуна, жеңилдигине. Муну негизи үшүп кетпейт, мал жеп кетпейт. Муну сугарыш керек, карап коюш керек ошол. Баасы бир калыпта турат, өйдө төмөн түшпөйт. Бир калыпта эмес, көтөрүлүп келатпайбы? Көтөрүлүп келатпайбы жылдан жылга мунун Билесиңби? баасы. Эң биринчи 28 сомдон эле алынбады беле? Сиңде да. Жакшы баксаңар жакшы болот бул. Ооба. Бул сага абдан жагат, бул валериана. Бул эң жакшысы, аз жерден көп Акча табасың. көп акча табасың. Чем картошкага деп белиңди ортпайсың буга. Ыгын билип алсаңар аябай жеңил болот бул. Ошол. Деп жалпы элди кандай кыласың? Ушуга кызык кыла деп үгүттөйт элем силерди. Жеңил болот бул негизи. Негизи эле ыгын билип алыш керек мунун. Эң биринчи алуучу бар, Эң биринчи. Алуучусу бар, баасы белгилүү. Картошка эмес да бул негизи. Бир 5 сом болуп калат, 3 сом болуп калат, чирип кетет, анан үшүп кетет деп коркпойсуңар мындан. Муну повирке салбайсың. Муну эң жакшы окот негизи. Каздың дагы? Каздың да, саттың да, акчасын алдың. Азыр анда сиз валериананы үрөөнүн сээп аткан экенсиз, ошону көрсөтүп берип койсоңуз. Көчөтүн. Ким? Расул. Көчөт алып келсең бир аз сал. Сен тияка даярдап кой. Даярдап ошону салып келе койчу балам. Мынакей Кубан аба бул жерге 50 сотокко валериананын көчөтүн отургузуп атат. Аралыгы 40 сантиметр, 40-45 сантиметр. 40 эле. Мынакей бул жерде валериананын көчөтү отурду. Арасы 40 сантиметр. Азыр кандай кылып отургузат азыр көрсөтөт Кубан аба. Мына валериананын көчөтү мындай болот экен. Бүгүн мунун көчөтүн өзүнө эле чыгарып алса болот баса. Ал баягы үрөөнүн чыгарып, ыгын билсе үрөөнү өзүнөн чыгат мунуку. Ичинде же соня же кичинекей эле мындай үрөөн жетип берет да буга. Башты орто мüşөк көтөрүп чуркап жүрбөй. Конечно. Ошонун баарын биз силерге бир эле жолу айтып бердим ушу Кубангачы. Кандай кылып өз үрөөнүн алса болот. Өзү эле ошол жылдан бери өз үрөөнүн чыгарып алып эле өзү ушул жерде татынака эч кимден сатып албай мына чапсаң. Мо жакшыраак жеринен чапчы. Эме кылып отургузуп өзүнө керектүү көчөттөрдү чыгарып алып, өзүнө керектүү жерге чейин жеткирип, андан артканын көчөт катары сатып атат. Бул өзүнчө дагы бир бизнес. Демек көчөтүн да сатат экен, валериананын тамырын чыкканда да сатат экен, Ооба. Быйыл эми аз эле сатат го, эң жакын эле адамдарына сатам деп атат. Азыр уже бул көчөттөрдүн ээлери бар. Өзү себет, өзү сепкенден артканын анан 1-2 адамга уже алар задатагын берип сүйлөшүп койгон экен. Хорошо. Мухтар сенден алам деп атат го. Дагы биздин бир мүчө бар, Мухтар Пенерде, ал дагы ошол уже көчөттү ээлеп коюптур. Мындай кылып отургузабыз. Мына отургузган. Мынтип эле отургузабыз, жеп жеңил болот бул. Демек көчөттү отургузуу оңой экен, Эң жеңил да мунуку. Мына. Жеп жеңил болот. Ыгын билиш керек. 40 сантиметрден жасайт экенсиз. 40 сантиметрден. Жеңил бул. Касканда кандай касып аласыз? Казганда трактор, капалка касып берет. Ошо менен эле жарайт экен да.
эч эмеси жок, жеңил. Мгм. Муну жаш балдар деле отургуза берет. Мгм. Ошо.